Кудум эле биз эртең Кудай буйрса Курбан айт күндөрү койду жетелеп алып барып курбандыкка чалган сыяктуу Ибрахим пайгамбар жалгыз уулу, караңызчы, өз 100 жашка жетип калган, уулду болбой жүргөн, ал бала дагы жөнөкөй бала эмес, өңү түсү келишкен, кулк мүнөзү келишкен, ушундай уулун курбандыкка чалып жөнөйт. Жөнөгөндө жана касам ичкен душман шайтан азгырууну баштайт. Келип Ибрахим пайгамбарды азгыры баштайт. Кантип ушул жакшы көргөн жалгыз уулуңду курбандыкка чаласың деп. Ибрахим пайгамбарды азгырганда Ибрахим пайгамбар жерден таш алып шайтандатат. Ибрахим пайгамбарга күчү жетпеген шайтан Исмаил пайгамбарды келип азгырат. Атаң сени курбандыкка алып кетип жатат. Атаң сени соет деп азгырган учурда Исмаил пайгамбар дагы эмне кылат? Жерден таш алып шайтандатат. Ата баласына күчү жетпеген шайтан үмүтсүз болбостон бул экөөнү байланыштуу дагы бир инсан бар деп үйүндөгү олтурган аялына барат. Караңыз шайтандын амалы. Үйүнө аялына барып, билесиңби дейт, күйөөң эмне кылган жатат дейт. Жападан жалгыз болгон уулуңду курбандыкка чалып сойгон алып кетип жатат дейт. Ибрахим пайгамбардын аялына келген учурда жубайы дагы ушундай иман менен, ибадат менен алектенген болот дагы жерден таш алып ал да шайтанга ташатат. Мына бүгүнкү күндө ушул ташатуу Ибрахим пайгамбардан калган ажырып күнү. Бир амал катары. Бул деген туугандар, бул нерсени эмне үчүн Ибрахим пайгамбардын дастанын пайгамбарыбызга вахий кылып Кур'анда айтып жатат. Жөн эле ушундай бир пайгамбар болгон экен, баласын курбандыкка чалам дептир, кой түшкөн экен деп билип койгула дейби? Жок, бул жерде максат туугандар, ушуну пайгамбарларда үлгү бар дейт. Үлгү алып жашагыла дейт. Ибрахим пайгамбар ушунчалык ыхлассуу болгон, ушунчалык имандуу болгон, ушунчалык таквадар болгон. Бирден бир Алланын жолунда бир баласы болсо, Алла Таала сынап, ошондо курбандыкка чал десе, ошого да даяр болду. Эми бүгүнкү күндө сиз менен бизге эч качан Алла Таала балаңды же кызыңды курбандыкка чал деп буйрубайт экен. Бирок жакшы көргөн нерсеңди курбандыкка чал дейт пайгамбарыбыз Алла Таала ислам дининде. Бирок жакшы көргөн нерсеңдин дагы баарын курбандыкка чал дейби? Дебейт экен. Бирасын курбандыкка чал дейт. Жүрөккө кирип кетпесин дейт. Улам жүрөктөн чыгарып тур дейт ошол нерсени. Жүрөккө бир гана Алла болгон сүйүү, пайгамбарга болгон сүйүү, акыретке болгон жашоо жүрөккө кирсин дейт. Бул жөнүндө Алла Таала айтат: "Лан таналул бирра хатта тунфиқу мимма тухиббун." Силер эч качан бактылуу болбойсуңар дейт. Алла Таала айтат: "Силер эч качан бактылуу болбойсуңар. Өзүңөр жакшы көргөн нерсени дейт. Ашыкча болуп калган нерсени эмес, жүрөгүң менен жакшы көрүп турган нерсеңден дейт. Алла жолда садака кылып, Алла жолда курбандыкка чалмайын, силер эч качан бактылуу болбойсуңар дейт Алла Таала. Жакшы көргөн нерсеңден бир азын курбандыкка чал дейт туугандар. Курбандыкка чала турган ай экен ушул ай. Ошон үчүн келиңиздер, бир ниет кылалы дагы, ушул айда ажыл күндөрдө курбандыкка чалалы. Вактыбызды курбандыкка чалайлы. Малыбызды курбандыкка чалайлы. Машинебизди курбандыкка чалайлы. Үйүбүздү курбандыкка чалайлы. Сатып аткан товарыңызды курбандыкка чалыңыз. Бир койдун башын алып коюп, мына мен курбандык аткарым деп токтобойлу туугандар.